ушул Ташиев менен сиздин араңызда кандайдыр бир мындай саясаттык тиреш барбы? Тиреш менин жеке пикиримде бул тиреш эмес, бул кишинин мүнөзү ушундай экен да. Бир адамды бир себептен бир анын оюндагыдай кылбай койсок, өмүрү кечирбейт экен, аябай кекчил экен. Анан мындай көзүңө күлүп койсо деле баары бир аркаңда деген ушинтип өз аракеттерин кыла берет экен да. Мындай акырын унутпайт экен да, и кечирбейт экен да. Бул мен өкмөткө 2020-жылы барганда вице-премьер болду. Вице-премьер болуп, ошол тиги бийлик өзгөрдү октябрдын аягында 27-синде мени ошол 28 октябрбы мен вице-премьер кылып тиги дайындалгам. Андан кийин 100 күн иштедим кыска мөөнөттө эле. Анда ошол дайындангандан кийин бир ай өтпөй туруп Матраимовдун жанакы Эльдорадо, анан квартираларын, пентхаустарын, жанакы спорт комплекс эмеде үсү жакта на южных воротах. Ошонун үстүндө бир чоң World Class үстүндө деги пентхаустар бар болчу. Ошону деген мыйзамсыз эле өзүмө жаздырып алам деп, анан мени кол кой дейт да. Ким өзүнө жаздырып алайын деп? Ташиев. Анан УКМК. Өзүнө эмес, УКМКнын кызматкерлерине ошону тапшырабыз деген демилге бар болчу. Сиз аны эсиңизде барбы жокпу? Интернетте бар да. Бар. Анан мен буга каршы болом. Анткени деген мен ал кишиге деле айткам, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, бул убагында деген Атамбаевдин бир эме шопуру бирөөсү ушул бирдеменин мүлк туура эмес кийин соттолуп кеткен. Бул туура эмес, кийин залакасы тиет. Эмеске мындай карындашыңыз катары сунуштайм, бул мыйзамсыз. Может азыр шашып атат, бүткүл силерге мүмкүн бирөө сизге айтып атат, жаса бериңиз деп атат, сиз билдеген тиги чоң кызматтасыз деп. Бул туура эмес. Эртеси күнү бул чыгат. Мына азыр 5 жыл өттү, мына азыр деле чыкмак. Андан көрөк буну фонд госимущества аркылуу, ФУГИ аркылуу мыйзамдаштырып, анан аукционго чыгарып, анан ошол жактан сатып алам дегендер чыкса, эме бул бийликте турат да. Мен сатып алам десе, каршы ким чыкмак эле? Ошентип бирок деген мыйзамдуу жолду издеңиз. Кийин бунун залакасы өзүңүзгө тиет деп эле айткам да. Ошондо аябай мага мындай ызасы келип, эмнеге мен айткан кылбайсың деп ошондо аябай бир мен ойлойм, ошондон кийин эле мага мындай таарынып эле анан дагы бир филармонияда иштеген ким эле жетекчи Кыргызбай Осмонов бар болчу. Ошону 2 жол жумуштан алам деп эле. Мен иштеп аткан кишини эмне претензияңыз бар деп, эме өзү да чалып калды. Мен тигини коюп атам, тигини алып кел деп, ал кезде ошол маданият министри келип калды, ошого виза коюп бериңиз, ал киши эмесин арызын жазыптыр деп. Анан мен ал Кыргызбай Осмонов тиги мырзаны чакырып туруп айттым. Менден ооруак киши да көрө, байке, сиз кетейин деп атасызбы десем, унчукпайт. Бул арыз сиз жаздыңыз десем, мен жазган жокмун. Мен жаздым, бирок мен кетесизби десем, иштейсизби? Иштейм дейт. Эмне жаздыңыз десем, сиз тура түшүнүңүз, ал Ташиев да дейт. Ташиев, анда сиз тура түшүнүңүз, ал өкмөттүн башында турган, мен ошо жумушка тиги мен присяга бергем, депутаттарга бергем, мындай иштейм деп бергем. Анан мен мыйзамды караш керек да, сиз калооңуз болбосо, анан өз калоом менен кантип кол коюп атасыз деп. Анан ошентип, ал ошентип жумуштан калып калат.